Чарбак айылы Өзбекстандын Сок анклавы менен чектеш турган айылдардын бири. Айылда сууга суу маселеси татаал болгондуктан жергиликтүү эл жерден киреше таба албай калган. Мындан улам айрым тургундар чек арадагы үй жайын таштап, башка аймакка көчүп кеткен. Мына азыр мына көрүп турган коңшуларым, мына үйдөгүлөр 4 коңшум барды көчүп кетишти. Жалгыз эле жокорак жакта 2 коңшу калдык, үй бүлө калдык. Кызыксыз жашоо, суу жок, жолубуз жаман. Ana darafты gördün mü? Ağzı çirip kalan. Такталбаган чек ара суунун жоктугунан улам айылдан 22 кочолук туш тарапка көчүп чыгып кеткен. Учурда 52 үй бүлө түтүн булатып келет. Эл көйгөйлөрдү айтып, жергиликтүү бийликтин эшигин бир нече жолу каклашкан. Бирок али күнгө чейин жыйынтык жок. Барбаган жерибиз калган жок. Губернаторго бардык, район акимине бардык, өкмөткө бардык. Макул каражат жок деп эч эме кылбай койду. Мына биздин эң биринчи көйгөйүбүз мына чек ара маселесин чечип берсе. Эмне кылайлык анан? Кантип 20 үйгө ашыгы көчүп кетип калышты. Чыдабастан. Чарбак айылына 2012 жылы чек ара жаңжалынан кийин ири суммада каражат бөлүнүп, таза суу түтүгү тартылган. Бирок алда толук кандуу жеткен эмес. Жергиликтүү бийлик эми сууга суу маселесин жөнгө салуу боюнча аракет болуп жатканын билдирди. Айыл өкмөткө ушул былтыркы жылдын бюджетине дагы 2 миллион сом акча каралган бул сууга суунун менен камсыз кылуу боюнча. Бирок тилекке каршы бизге айырга азыр 5 миллион акча керек болуп атат. Себеби биз ушул качественный суу, таза сууга сууну жеткирүү үчүн бизге азыр 2 миллион сом акча каражат жетпей атат. Мен ушул айыл өкмөт менен биргеликте иш жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Чарбак айылынан сырткары кыргыз-тажик чек арасындагы айылдардан да турмуш шарттын татаалдыгынан башка жактарга көчүп кеткендер бар. Андыктан чек арадагы элди кармап калуу үчүн тез арада конкреттүү чаралар көрүлүшү керек дешет жергиликтүүлөр. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.